Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 28 август 2022 жыл. Билерман Ордодо жайкы сериялар 6 тур. Биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге каршы Кудайберди Ташиевдин командасы келген. Бул команда бүгүн жогорку лигада ойнойт. Кудайберди Ташиев жана Сагынбек Мамановдун гана командалары калды. Андан кийин финалда ойнойбуз. Финалдык оюндарыбыз сентябрга кирип бара турган болуп калды. Биз мунун себептерин айтканбыз. Команданы Ордого чакырууну баштаймын. Нуристан Марат уулу географ кесибин аркалайт. Мыкты билерман Нурсултан Абдумиталип уулу педагог, Ош мамлекеттик университетинде иштейт. Айзат Батырбекова команда мүчөсү, педагог Айзат дагы. Бүгүн Айзат Кудайберди Ташиевдин командасында ойномокчу. Назмия Рустам кызы команданын эң жаш мүчөсү, мектеп окуучусу. Базарбай Юлдашев тарыхчы команда мүчөсү жана капитан Кудайберди Ташиев салык тармагында кызматкер, мыкты билерман. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчү, сиздерге каршы бүгүн ойнойт. Кудай мырза, маанайлар жакшыбы? Мына сиздер менен де бир команда калды, Сагынбек Маманов командасы. Мындайча айтканда, ушул эки команданын ортосунда гана жайкы сериялардын финалына атаандаштык жүрмөкчү. Калган оюндарды биз көрдүк. Тилекке каршы жеңилүү менен аяктап калды. Мына силерге чейинки командадагы 6-4 эсебинде Назгүл Талайбек кызы жаңы команда түптөп келди, бирок алар да жеңилип калды. Премьер-лигага чыга алган жок. Команда оюнга даярбы, Кудайберди мырза? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Буюрса команда оюнга даяр. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Бүгүн жайкы сериялар 6 тур. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр, уюлдук телефондоруңуздарды алып, биздин Инстаграмдагы баракчага катталууну баштаңыздар. Билерман алсыңсызча Ордо биздин Инстаграмдагы дарегибиз, катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. Билерман _ру электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин каналыбыз бар. Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Жана каттар үчүн Ош шаарын Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо деп жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөш Барбол кондитердик фирмасы. Адал таттуу дайыма жаңы гана бардыңыздарга ийгилик каалайт. Жана ошондой эле Актив дизайн полиграфиялык борбору жарнак жана креативдик бардык рекламалардын түрлөрүнө буйрутмаларды кабыл алат. Анда биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Жакы эсаулар дээрлик бүткөн болуш керек, Кудайберди. Команда курамындагы мүчөлөрдө же кимдир бирөө эми эс алмакчы, андай. Жок, эсаулар бүттү, бардыгы. Эми ошол эл аралык конференцияларга баргандар бар арабызда, ошо команда мүчөлөрүнүн. Александр Герасименко, Новочебоксарск шаарынан сиздерге каршы суроо жиберген. Урматтуу билермандар, ушул жылдын ушул айында, ушул август айында күндөрдө US Open деп дүйнөгө белгилүү болгон теннис турниринин уюштуруучулары бир өзгөчөлүктү байкап калышты.
Ал өзгөчөлүк US Open 2022 теннис турнирине болгон билетке болгон талаптын өтө көбөйүп күчөйүп кетиштиги. Булар байкаган нерсе. Адатта ушундай эле турнирлер жыл сайын болуп турат, бирок мынчалык турнирге катышуу үчүн билеттердин сатылышы мынчалык тез болгон эмес. Алар анализдеп көрүшсө, кайсы бир себептен улам ушул 2022 жылы боло турган US Open теннис турнирине билеттердин өтө көп сатылышы бир себепке байланыштуу болуптур. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Кайсы себептен улам билетке болгон талап өтө күчөйүп кеткен август айында? Минута кетти. Эс алуу болуш керек эле. Башка. Украинада Америка көп бара. окуялар, ысык, температура ысып кетиши. Туризм чектелди. Ошол самолеттор үчүн. Анын ордун Августта Уимблдон болот эле да, негизи традиция. Уимблдон болду. Коронавируста үйдө отуруп берип сирип кеткенден Жок, ал 2021 токтоду. Июлда барат, азыр баары эшикте да. Дагы эмне себептер Былтыркыдан. Билет көп сатылып кетти. Онлайн сатууга чыккан. Жок, онлайн буга чейин эле бар эле. Буга чейин эле. Башка реклама аябай күчтүү болгон. US Open ал жакта болот. Бир катышуучу, бир адамдын келиши эмеспи? Бир адамдын катышуусу. Королева Саясий маселе эмеспи? Саясий маселе же футбол же мындай болгондорда кайрымдуулук Украинага жардам болот дегендер, Украинага кетет деген болушу мүмкүн. Бирок андай маалымат Адамдар анчалык толеранттуу эмес. Жок, бул обычный эле кадимкидей эле болду бул. бирок USF Көрүшүнөн USF эч болбады да, билбейм бирок кандай. Базар Кудайберди мырза. Жок, чемпионат американецтерге. Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан Абдымиталип уулу. биздин оюбузча бул теннис дүйнөсүндөгү бир окуя себеп болгон деп атасыз. Бул оюнга балким тиги ким эле теннисисттин аты? Нет, сербиялык. Джоковичтин катышуу себеби мурунку оюнда ал тиги вакцина албагандыгы үчүн киргизбей койгон болчу. Демек, Джоковичтин оюнга катышуусу себеп. Башка вариант жок. Башка вариант жок. Жооп кабыл алынат. Джоковичтин оюнга катышуусун билген көрөрмандар билетке болгон талапты күчөйткөн. Мен туура жоопту айтам. Билетке болгон талаптын тез арада мындай күчөп кетиштиги теннис боюнча турнирлердин 23 жолку чемпионкасы Большой шлем деген өзүнүн каймана аты менен белгилүү болгон америкалык Серена Уильямс деген теннисчинин спорттук карьерасы менен мен коштошомун ушу турнирден кийин деген сөзү көрөрмандардын билетке болгон талабын күчөтүп жиберген. Бунун акыркы оюнун биз көрүп калабыз депчи. Азырынча эсеп 1-0. Александр Герасименко телекөрсөтүү тарапынан бир упай алып келди. Оюн улантылат, экинчи раунд. Бакташ Болотов Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Америкадагы белгилүү компаниялардын бири, кинокомпаниялардын бири 20 век Fox деп коёзат. 20th Century Studios киностудиясынын бир бөлүгү болгон Blue Sky Studios пандемия учурундагы каржылык кыйынчылыктардан улам 2021 жылдын апрель айында толугу менен жабылган ушул студия. Компания өзүнүн ишмердүүлүгүн токтоткондугун Scrat аркылуу көрөрмандарына кыскача видео түрүндө билдирген. Scrat аркылуу. Урматтуу билермандар, ал видеодон кандай окуяны көрүүгө болот? Scrat бул кайсы каарман? Кетти минута. Мусап добро эмеспи? Демек муздун эркетчи, айсбергдин эркетчиси Blue Sky деди, Blue Sky да көк асман. Scrat кайсы каарман? Баягы бунун мусап добродагы жаңакты кылып жүргөн ошону чыгарышты. Scrat Fox'туку.
ошону акырын чыгарып, Ал ошо DreamWorks фильм бош бүткүл керек. деген жарыя. Кайсы Ал бар? ойну, ал бул скачка эмес ал. көргөнбү? Ал DreamWorks'та. Жок, акырында эмнени көрсөтүп атат? Именно жаба эмнени жабылышы, айсбергдин эрип кетиши менен Бирдекенин жок болуп кетиши. Жок болуп кетиши. Канчанчы апрель деди? 2021 апрель. Апрель. Кыска бир видео менен Кыска бир видео менен Скрат деген. Титаник апрелде кеткен, а? Чөгүп кетти. Бул апрелде чыкты, ал жок болуп кетти. 12 апрелде кетти. 12 апрелде чөккөн Титаникчи. Да, хорошо, башка. Ал аты эмне? Ал кайсы жаныбар деди? Кайсы каарман? Кайсы карман? Кайсы каарман? Скрат. Ошондо Музга тиешеси бар, аю. Бирок бир скрат эстеген жанагы бар, уланып келип аткан. Мен башка бир скрат жанагын эч көрбөдүм. Апрель айында жабылган. Анын аты бир чыгып кеткен бирдеке болуш керек эле. Муз доору. Скрат. Кудайберди мырза. Бул скрат бир каарман болуп атат да ошондо, бул Ооба, студиянын, Бул скратты билбеген адам өзү азыраак болуш керек негизи. Нурсултан мырза аракет кылып көрсүн. Нурсан Абдимиталип уулу экинчи жолу жооп берип жатасыз. Кайсы каарман бул? Скрат муз доорундагы каарманбы? Муз доорундагы кайсы каарман? Жаңгактын аркасынан чуркап жүргөн. Эмен жаңгагын аркасынан чуркап жүргөн тыйынчы чыккан. Такырага ошонун атын скрат деп коюшкан да. Ошол аркылуу билдирген деп атабыз суроодо. Эми сизден мен сурап атам, кантип билдириши мүмкүн? Муз доору эрип кетти, ал жаныбар жок болду. Муз доору эрип кетти, ал жаныбар жок болду. Жооп кабыл алынат. Blue Sky Studios киностудиясы Муз доору мультфильм 5 сериясын 5 бөлүгүн тартып чыгарган. 5 бөлүгүндө тең айрым бир фрагменттерде ортолорунда скрат ошол эмен жаңагын аркасынан кубалап жетпей ушу жүргөн. Али пилдин таманында калып кетеби, суунун ичинде калып кетеби, тоңуп калабы, бирок эмендин аркасынан жүргөн. Эми мен туура жоопту айтайын. Скрат аркылуу билдирди компания банкрот болгондугун деди. Демек, компания банкрот болгондугун билдирүү үчүн скратты бул жерде да ишке салышты да булар. Сиздердин назарыңыздарга компания жалпы дүйнөгө жарыялаган видеону мен азыр сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде ошо кадимки эле ошо ар дайымкы көрүп жүргөн көрүнүш. Эми бул компаниянын эң акыркы видеосу ушулчу. Урматтуу билермандар, адатта бул жаңакты эч жей албайт кинодо, мультфильмде. А бул жерде бул ушул эмен жаңагын жеп салганын көрүүгө болот. Мындайча айтканда, миссия бүттү деген. Азырынча 2-0. 3-чү раунд. Турган билермандарда чычкан жеп коюшу мүмкүн деген вариант бирөө жарымда болду, мына калыстык үчүн. Кимде болду? 2-3 билерман болуптур. Зүлфия Кангелдиева Аксы районунан суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге төмөнкүдөй фото суроону жөнөттүр. Бул монументалдык эстелик кимдерге арналып тургузулган жана андагы 4 деген сан эмнени билдириши мүмкүн? Кеттим. Жооп даяр, Мурат алып баруучу. Жооп берет. Нуристан Маратұлы жооп берет. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, бул монумент адашпасам Вашингтон штатында коюлган. 1903 жылы агайыны Райттар биринчи жолу өздөрүнүн учуучу самолетун биринчи, экинчи, үчүнчү эмеде сынаганда ийгиликсиз болуп, анан именно ушул 4-чү монумент турган жерден сынаганда бийиктиги 52 метрге чейин учуп, анан биринчи самолет ийгиликтүү түрдө асманга учкан. Бул монумент агайыны Райттарга арналып тургузулган. Жооп туура, эсеп 2-1.
командада минутта үнөмдө калды. Дүйнөдө биринчи жолу самолетти учурушкан агайыны Райттар. 4-чү раунд. Назмия, сиз тууралуу телегөрүүчүлөр менен бирге мен дагы маалымат алгым келип турат. Канчанчы класста окуйсуз? 11-ге көчтүм. 11-ге көчтүңүз, Өзбекстан Республикасынан Бехрус Бердалов суроо жөнөткөн сиздерге каршы. Урматтуу билермандар. Орус сүрөтчүсүнүн картинасы тууралуу суроону жөнөткөн экен. Мен сиздерге алгач бул картинаны көрсөтөйүн. Айзат, эмнени көрүп турасыз? Айтыңызчы, мында кандай көрүнүш көрүп турасыз? Айылдын жашоосун, турмушун, абышка кемпир, ити бар экен жанында. Вроде абышка бир аз мас абалда окшойт. Сүрөтчү Николай Пинаменкого таандык бул картина өз убагында аябай популярдуу болгон. Бир нече сыйлыктардын ээси да болгон. Бирок адабият сынчылары, тагыраагы искусство сынчылары Пинаменко тарткан бул картинаны бизди шерменде кылды бул картина деп алар капа болушкан. Искусство сынчылары. Сиздерге суроо. Бул картинада дагы эмне сүрөттөлүшү мүмкүн эле? Тагыраагы бул картина дагы башка бир жерде дагы көрсөтүлгөн экен. Башка бир жерде. Кайсы жерде? Ошону көрүп туруп булар бул бизди шерменде кылды дептир да. Демек кайсы бир жерде дагы болгон бул картина. Убакыт кетип атат. Кайсы бир жерде болгон? Кайсы жерде? Бул кийим. Бул жанагы опять двойка бар го. Ошо дагы ичип алгансыңбы? Опять ичип алгансыңбы деген эмеспи? Балким аталышы ошондой эмеспи? Бизди уят кылды деген. Анда бирок ал сүрөттө эмнени уят кылды? Экинчи. Анда жашпаган сүрөт бар. Итти байланышып Неге уят кылды? Может, ит эмеспи, опять двойкада ит эмеспи? Ал жерде деле ит бар, бро. Бардык. Ал жерде бала жок бул жерде. Бир бала жок да. Кайсыл жерде көрсөтүлдү деп атат да азыр. Алтын балык эмесинде да, жолунда деле ушундай жер бар болчу да. Абышкасы келет, бул жактан аялы күтүп алат. Балким таяк кармап турганда. Ал жерде апасы эмне кармап жөнүнө алып мындай идиш кармап эле турат да. Бульбада эмеспи, хутор болуп атканда может. Хутор? Тарас бульбада. бульбада андай. Жок, бул кандайча уяттар басым болгон. Орустар уят кылды же именно маданияттагылар уят кылды. Тура эмес бирдемке эмеспи мына? Дөңгөлөк сыяктуу деталдар. Иттин үстүндө турганыбы, бийикте турганы бул зорго басып кеткан адам кыйналып. Кайсыл жерде көрсөтүлгөн болот да суроо. Колундагы ружа эмес, мындыкка окшош эмес. Мектеп китебине кирип кеткен эмеспи? Кудайберди мырза, бул картинаны дагы башка бир жерден көрүп калып, бул бизди шерменде кылды, бул Пинаменконун картинасы деп мындай сын пикир айтышкан. Бизди шерменде кылды, уят кылды деген. Убакыт аласыздар же жооп бересиздерби? Жооп берип көрөбүз, урматтуу алып баруучу. Мүмкүнчүлүк пайдаланбайсыз, Жооп бериңиз. Тобокел. Бул кайсыл жерде көрүп калган? Мектеп китептеринен көрүп калган. Окуу куралдарын. Мектепте окуу куралдарынан көрүп калган. Мектептен да, эми көбүнчө китептерге басылат. Бул жерде кандай сүрөттөлүштү биз көрүп турасыз? Шерменде кыла турган кандай көрүнүш бар? Шерменде кыла турган жакырчылыкты көрүп турабыз. Аялдын бут кийими жок. Нетрезвый состояние, мас абалда экени. Эркек киши мас абалда. Өзүн жакшы караган, аялын карабаган да, мындайча айтканда. Өзүн жакшы карабаган эмес, менимче өзүн деле жакшы карабайт булчу. Бут кийими бар да, эми аялы жок. Демек, социалдык бир начар көрүнүш. Мас абалындагы киши деп эсептейсиз. Жооп кабыл алат. Динара Сапарова, сиз кандай деп ойлойсуз? Дагы кайсы жерде колдонулушу мүмкүн бул картина? Мен ол үйлөрдүн курулушунун абалынан ошол эркектин мас абалда экенин ошодон уят кылды деген ойдо болсо керек деп атам. Түшүнүктүү. Мен дагы башка бир пикир айткым келип атат. Бул кандайдыр бир эл аралык көргөзмөдө чет өлкөдө көрсөтүлүшү мүмкүн. Балким Европадабы. Анан ошол жакта ал жактагы эл ойлоп калат да, мына киши мас кезде деле
аял таяк кармап ошону сабай тургандай тур көрсөтүп атат да. Балким аялдар эркекти сабабастыр. Эркекти сабайт деген түшүнүк ушул уят кылышы мүмкүн да. Урматтуу алып баруучу, мен билгенден ошол мисалы Ван Гогтун тиги тамеки тартып аткан сүрөтүн көп кафелерде баягы чегүүгө мүмкүн эмес деген максатта илип коюшат. Ал эми бул жерде дагы бул картинаны балким биздин тамактануучу жайларда ичүүгө мүмкүн эмес деген бир чакырууну билдирүү үчүн илип коюшу мүмкүн. Демек кафелерде көрүп алып, мындай намыстанган болушу мүмкүн. Мен туура жоопто айтам. Ушул картина, Кудайберди мырза, арактын этикеткасында да колдонулуп кеткен. Кадимки спирт ичимдикте дүкөндөрдө полкаларда туруп калган. Ошол себептен искусство сынчылары, сүрөтчүлөр бириге биз бул картина бизди шерменде кылды деп туруп уялышкан экен. 3-1 эсеп азырынча. 3-1. Теле көрүүчү Бехрус Бердаловду биз куттуктайбыз. Өзбекстан Республикасынан биздин оюнга суроо жөнөтүптүр. Өзү да интеллектуалдык чөйрөдө жүргөн теле көрүүчү экен. Мындан кийин да мыкты суроо күтүп кала бермекчибиз. 5-чи раунд. Ташик деген жазып ал жерде жүрөт. 5-чи раунд эсеп 3-1. Абал команда үчүн өтө чоң сергектикти талап кылат. Анткени бир боюнча турат азырынча командадагы Жахангир Кайнаров, дагы Өзбекстан Республикасынан Сырдариядан. Бул сапар урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Бир хикаяда Ахмат Яссави Ташкентке келе жатып, аркасынан бир каракчынын аңдып келатканын байкап калат. Ахмат Яссави жолдогу көрүнгөн бийигирээк таштардын үстүнө, же таштын үстүнө куржунундагы нандын жарымын коюп, ортодон дагы бир топ жүргөндөн кийин нандын жарымын дагы бир таш үстүнө коюп кете берет. Аалым киши албетте бул аракети менен өзүнүн коопсуздугун сактоону ойлогон. Себеби каракчынын курсагын тойдурсам, балким ал мени аяп калар деген. Урматтуу билермандар, сиздер бул аракеттин экинчи дагы бир себебин таап бериңиздер. Ташка нан койгондугун себеби. Кетти минута. Тамактанганга убакыт кетириш куш жаныбарлар келиши бар. Жок, эмне үчүн таштын үстүнө коюп коюп атат да? Бийик жерге. Көрүнүш керек. Ошол жака кетет да бул. Мени биринчиси ошол болду. Биринчиси убакыттан өнүтүп, мүмкүнчүлүк болушунча алысыраак кетип калыш. Экинчи аракет дагы эмне болушу мүмкүн? Ооба. Экинчи аракет эмне болот? Нанды эмне кылат? Нанды эмне кылат? Нанды каракчы эмне кылат? Же жаныбарлар эмне кылат? Жегенден башка дагы кандай функциясы бар нанды? Башка жаныбарлар келгенде балким башка жаныбарлар аны Ташкентке кете жатып Ташкентке. Ошол жерде айлана чөйрөнү издейт. Нанга келет деп күтөт, ал убакыт кетиргени бир да. Сапарда жүрүп, же баягы болуп калды. Нерсени айттым, бир жолу чай ичкен жерге миң жолу саламайт. Же достук мамиреде болуп каракчы аркасынан куш топтолушу дагы эме факторлор болушу мүмкүн. Же жолун адаштырыштан. Таштын арасына таштын балким коюп кетет. Аалым таштын арасында кулап калган дегендей да ой болушу мүмкүн. Кудайберди мырза. Мен таалайм же. Мен таалабы? Кандай чечим келдиңиздер? Жооп бересиздерби же кандай? Жардам алалы. Урматтуу алып баруучу ордодон жардам алып көрөлү. Урматтуу ордо, 20 секунд убакыт берилет. Команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Жакыныраак келиңиздер, жардам бериңиздер. Убакыт кетти. Бал бир. Баягы жүгүн жеңилдетип атат да, улам ташканда жеңилдетип. Анан катып калып көп убакыт кетип таш атып ал менен алаксып атча бул узак. Ташкентте каршылар келет баягы жол көрсөтөр болушу мүмкүн. Жок, ал мисалы үчүн убакыт алдырып койгону бир да. Ордо жардам берүү убактысы бүттү. Кудайберди мырза. Ким жооп берет? Нуристан мырза аракет кылып көрсүн. Нуристан мырза. Биринчи себеби нанды жеп курсак тойгондон кийин эми баягы өңдү көрдө жүз саят дегендей аяп калышы мүмкүн деген. Экинчи себеби эмнеде? Эми албетте бул
аркынан каракчы кууп келип аткандан кийин бул максат логика каракчыдан качыш керек мүмкүнчүлүк болушунчачы. Демек ал биринчи нерсени колдонду, демек экинчи нерсени колдонуш керек да. Ал эми билебиз, Ташкент Казакстандын чөлдөрү ысык, ошол аралыкта нанды ташка коюп коюштун себеби бул нанды ташка койгондон кийин нан мүмкүнчүлүк болушунча ысыкта катат. Ал эми аны курсагы ач келип аткан адам курсагы ач болгондугу үчүн эмеге косулат да, Кожо Ахмет ясабегечи. Нан катып калат дагы, ал нанды курсагын тойгузуп жегенге чейин көп убакыт кетет. Ал эми ал ошол убакыттын аралыгында мүмкүнчүлүк болушунча алысыраак аралыкка качып калайын же болбосо кетип калайын деген максатта кылган. Эсеп 3-2. Жооп туура. Мүмкүн болушунча алыстап алайын деген. Мүмкүн болушунча алыстап алайын. Нан жеп алек болгуча мен алыстап кетейин деген ушундай логика менен ал нанды таштын үстүнө коюп кете бериптир. Жагайыр Кайнаровдун суроосун команда ордон жардам менен таба алды. Оюнубуз улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Абдыразак Жумабаев Ат башы районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Кытайдагы кыргыздар жашаган доордо, мурдагы доорго барат экенбиз. Бир падыша болгон экен. Ошол доордо бир жыгач уста дагы жашаган экен ошо падышачылыкта. Падышага ошол устанын жасаган буюмдары жагып калып, ал минтип айтат экен. Эгерде сен мага жакшы бир буюм жасап берсең, менден өтө чоң сый көрөсүң. Сага алтын десең алтын берейин, каалаган нерсеңди алып берейин, мага бир жакшы бир буюм жасап берчи. Эстелик үчүн дейт экен. Натыйжада ал жыгач уста падышага бир буюм жасап берет экен. Падыша ал буюмду көрүп, колдонуп көрүп, жактырып, ага өзү убада кылган сыйлыгын берет. Бул буюмду жасаган усталарды азыркы Какшаал өрөөнүндө жашаган кыргыздар дагы деле ошол буюмдун атынан чакырып келишет экен. Бүгүнкү күндө дагы ушул Кызыл Суудагы айтор Кытай жакта жашаган кыргыздар ошол жыгач усталарды ушул буюмдун атынан чакырат экен. Ушундай депчи. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Ал уста падышага эмне буюм жасап берген? Кетти минута. Бишкек эмеспи? Бишкек. Баягы кымыз пишкан сандык эмеспи? Ошол сыяктуу. Жыгач айтат уста. Сандык мен ойлоп атам, сандык. Сандык бар. Казынасына салып турган пайдалуу болсо, сиздин тап жасаш мүмкүн, жыгачтан стол жасаш мүмкүн. Сиздин жанагыңызга байлыгыңызга сандык салып койгон деп. Сандык нерселерге. Жок, ошондо. Сандык деп аталат. Ошол адамдарды атап койгон. Сандык уста деп кошумча. Не деген аталыштар бар кыргызда? Аны пайдалана өрүп жаккан. Ошо комузга, комузчу. Комуз жок. Падышага жага турган бир жыгач уста. Көбүнчө жыгач устанын негизги араба жасап жүргөн экен да, аравачы колдонуп көрүп, аравачы. Ал төп ошону колдонуп көрдү да, жакшы жүрдү. Жыгачтардын аттарычы кайсы эмне? Табылгы, камчы жасайт дагы, эмне жасашат? Камчы жасайт. Балким камчы деле жасайт. Табылгы колдонуп көрүп, жакшы бир жанагын колдонуп көрүп. Кудайберди мырза, үнөмдө минута бүттү. Урматтуу алып баруучу, Нурстан мырза жооп берип койсун. Нурстан. Урматтуу алып баруучу, негизи бул бүгүнкү күндө деле бизге тааныш эле сөз да, Ооба, бүгүнкү күндө Кытайлар, Кытайда кыргыздар устан ошол ат менен чакырса, биз бирок азыр мен азыр аны айта албайм. Мен туура жооптон кийин айтам. Себебин эми балким падыша бул байлыгы көп адам болот. Балким ага жыгач уста жыгачтан сандык жасап бергендир. Балким ага чейин андай сандык болбошу мүмкүн. Ошондуктан ал бардык казынасын ошого сандыкка салып сактаган, жана натыйжада аны балким казыначы деп чакырышы мүмкүн. демек сиздин оюңузча казыначы. Сандык жасап бергендиги себептен аны казыначы деген аталыш калышы мүмкүн. Талкууну көрдүм. Түрдүү варианттар айтылды. Арасында туура вариант да айтылды. Нуристан ошол варианттардан бирин жооп катары берди бизге.
эң көбүрөөк колдонулган вариант бул сандык эмес, балким сиздерде комуз деген сөз көбүрөөк колдонулду. Жыгач уста падышага комуз жасап берген, урматтуу билермандар. Комуз белек кылган. Эми караңыздар, кытайлык кыргыздар эмне үчүн жыгач устаны комуз деп чакырат? Ком, уз. Ком деген сөз бул кытайлык кыргыздардын түшүнүгү боюнча бул жыгач, уз бул уста. Биз уз деп бүгүнкү күндө колдонобуз. Комуз деген сөздү да колдонобуз. Уз деген сөз биз чебер, уста дегенди билдирет. Нурстан мырза. Эмне үчүн комуз деген жоопту бербедиңиздер? Мен ушуга таңмын. 4 эсеп. 4-2. 70% комуз деп келип, башка жоопту берип койдуңар. Мен ушуга таңмын. Оюн улантылат. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Нурстандын өзү да комуз деп келип аткан, Кудайберди да комуз деп аткан. Айзат менен Назмия комуз деп айткыла. Комуз деп туруш керек эле, эки жактан. Балким Нурстан комуз окшойт, дей беле. Супер блиц. Кудайберди мырза капитан катары өзү ойномокчу. Базар айдана Лейлектен 20 секунда. Урматтуу Кудайберди мырза, даярсызбы? Сергек болуңуз. Марафондо чуркоочуларга вазелин таратып берилет. Чуркоочулар вазелинди эмне үчүн колдонушат? Марафондо. Марафон бул спорт. Кетти 20 секунда. Кудайберди? Барчы. Кандай жооп бересиз? Марафондо жүгүрүп аткан болсо, вазелинди билбейм, эми мындай денесине сыйпаса, бирөө кармап калганда мындай тайып кетет да, колдон чыгып. Же бирөө чыгып кармап калса, ошо колдорун ошон үчүн колдонсо керек. Бирөө кармап калбаш үчүн? Мындай оңой сыйрылып чыгып кетет да анда. Эмне үчүн кармашы мүмкүн? Эми марафон бул тыгын болот, алдыга өтөт. Жылтыратып вазелин шоо болот дейсизби? Эми колдоруна эле. Колдоруна. Жооп кабыл алынат. Марафон бул спорттун эң локомотиви. Көл шал тердейт чуркаган адам. Көл шал тердейт. Демек, марафондо вазелинди спортчулар кашына сүркөт. Кашына сүртөт. Кудайберди мырза эмне үчүн дегенде, тер көзүнө агып түшпөш керек. Бокста дагы байкайсыз. Блиц раунд тилекке каршы ушул жерден токтоп калды. Кудайберди мырза бир раунд телекөрүүчү тарапка кетип калды. 5-2. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Команданын башка мүчөлөрү вазелинди эмнеге пайдаланганын кимдер табышы мүмкүн? Менимче Нуристанды мен байкадым. Нуристан да вариант бар экен. Айзат сиздечи? Жок. Нурсултан. Вазелин башка максатта пайдаланат. Жок, тердегенде деди, мен ойлодум. Нурсултан. Вазелинде пайдасы көп. Баяман Топчубаев Санкт-Петербургтан сиздерге каршы суроо берет. Баяман Топчубаевтан төмөнкүдөй суроо. Иллюстрация менен алектенген Питер Менделсондун табышмагына көңүл буруңуздар. Көз алдыңыздарда DJ деген терминдин тең жарымын элестетиңиздер. Көз алдыңыздарга DJ деген терминдин тең жарымын элестетиңиздер дейт. Андан кийин ошол тең жарымын сол тарапка карай 90 градуска буруп, DJ-дин экинчи жарымынын үстүнө жайгаштырасыздар. Табышмак.
Андан кийин сиздер биз көшөгө артына бекитип койгон бир буюм пайда болоорун билишиңиздер керек. Бир буюм жөнүндө сөз кетип жатат. Ал көшөгө артында. Сиздерге азыр көрсөтпөйбүз аны. Аны туура жооптон кийин көрсөтөбүз. Урматтуу билермандар. Биз бекиткен буюм эмне бул жерде? Кетти минута. Ди туурабы? Ондан кийин DJ ну да, ну DJ. Кайсы тарабын алды атат? Ортодон бөл. Нон бөлдү атат. Жарымын алып атат. Ну жарымына кайсы жарымын кая? Дын алганда сол тарабында 90 градуска бурса, 90 градуска или жыйынын 90 кылсаң 10 болуп калат. Эмне бар? Жын үстүнө коюш керек. Бул жын үстүнө койсоң жанагы чыгып калат да, эмне эле? Стакан. DJ бар, клубтардан эме болуп калганда стакан болуп. Ошондо стакан чыгып калат. Көшөгө артында колдонгон болот. Жок, муну жакта айтып атат. Стакан болушу мүмкүн. Рюмка. Рюмка. Козгарым болот. Чегип алып. Жок, 90 градус бул дегенде бул эмне да? Мисалы үчүн оңго 90 градус оңго clockwise, counterclockwise деген нерселер бар. Нондо ура турган болсо, зонтик. Нондо болуп калат. Түшүнбү? А нондо боло турган болсо, бассейн. И бассейн дейди эмне эле? Стакан. Ой, точно башка жакта. Бассейн. Клубтарда ушу стакан. Иллюстратор. Кудайберди мырза, DJ деген терминин тең жарымын элестетиңиздер. Мага алгач ошо DJ деген көрсөткүлөчү, ким кандай жазды? Мына ушул ушунун жарымын, тең жарымын элестетиңиздер дейт. Жооп бересиздерби же минут аласыздарбы? Я. Ким жооп берет? Жооп бер, капитан. Кол чатыр. Мага көрсөтүңүзчү, кандай кол чатыр болуп пайда болду? Үстүңкүсү Т, түйүнкүсү G. Бул өз диск жокей деген сөздүн кыскартылганы да. Дискте ошо. Демек сиз бул буюм кол чатыр деп эсептейсиз? Ачылган кол чатыр. Жооп кабыл алынат. Эми биз бул буюмдун эмне экендигин сиздерге көрсөтөбүз. Операторлар отуруп койсо, демек бул чындыгында эле кол чатыр пайда болот экен. Үстү D, түйү J. DJ. Жооп туура. 5-3 эсеп. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Урматтуу билермандар. Голландиялык сүрөтчү, бүгүн сүрөтчүдө жөн аябай көп суроо келди. Голландиялык сүрөтчү Рембрандт бул белгилүү сүрөтчү, адамдарды кандайдыр бир ирония менен, ирония бул жашыруун формада айтылган мындай бир тымызын шылдыңдоо деп түшүнсөк болот, иронияны. Шылдыңдын бир түрү. Кандайдыр бир ирония менен боектордун жыты зыяндуу болушу мүмкүн деп өзүнүн көрөрмандарын ишендирген, өзүнүн көрүүчүлөрүн. Кызыгы, Рембрандт адамдарды өзүнө ишендиргенден кийин аларга бул ишти жасабоого буйрук берген. Мындай кыймыл, мындай аракетти жасабоого буйрук берген, кеңеш берген. Мындай ишти жасабоого кеңеш берген. Сиздерге суроо. Эми мен Рембрандттын кайсы бир сүрөтүн коюшум мүмкүн, бирок негизи сиздер сүрөткө алаксып кетпешиңиздер керек. Мына картинанын ички көрүнүшүнө. Бул жерде анын картинасынын тартылгандан кийинки сиздерге суроо. Сүрөтчү адамдарга кандай ишти жасабоого кеңеш берген бул сөзү менен? Кетти минут.
сыяктуу нерсе эмеспи бул? Шам жанып ошонун эмеси зыян эмеспи? Жыты зыян эмеспи? Сүрөтчү бирок красканын жыты зыян экенин бирок иронично. Төгү краскалар жыттуу. Мисалы. Эмне краска менен кайсы тиешибиз бар биздин дагы азыр? Кармап көрбөс эмеспи? Сүрөттү жаңы тартып койгондо, кармап көрөт, билбей кармоо албасын деп, красканын жытын эме, эгер жытын сезип атсаң кармап көрбө деген. Дезодорант мисалы үчүн бизде жыт мондой да, дезодорант жыттан алабыз го, жыттан себелет го, ошого ошону сеппей келе деген эмеспи? Көбү байланышы жок. Көйдө эмелерди баягы шамдарды жандырып атып прям түтөт, жыттанат го, ошол сыяктуу нерсе эмеспи? Краска, неге краска? Красканын зыяндуулугун көрсөтүш үчүн, боёктун зыяндуулугун көрсөтүш үчүн. Торт это краска эмеспи? Ошолго деле азыр фото сүрөт кылып атпайбы? Ал кезде торттун үстүнө эме деле коюп. Зыяндуулугун жок, боёктордун жытынын зыяндуулугу деп кетип атат да. Боёктор эмес, боёктордун жытынын зыяндуулугу. Жыттын зыяндуулугу. Кудайберди мырза, Рембрандт күйөрмандарына кандай кеңеш бериши мүмкүн? Өзүнүн тарткан картиналары тууралуу. Үнүмдө жок, бонус бар, урматтуу алып баруучу, бонусту колдонолу мүмкүнчүлүк болсо. Суроо, сүрөтчү кандай ишти жасабоого кеңеш берген? Кетти кошумча. Өрттөр салуу эмеспи? Өрттөгүлө деген. Тамашалууга келиши мүмкүн. Бул бир, экинчиси жыты чыгат да эриген. Рембрандттын сүрөттөрү күңүрт тартылат. Күңүрт болсо жакын барып неме болбойт. Чырак жагып, красканын зыяны бар десе жакындабай, мында алыстан эле жок, мындай шамдан жакындаттырбай, шамдан алысыраак кармагыла деп. Өрттө, бирок сүрөт бүт бардыр эле күңүрт, бардыр эле күңүрт. Жакын барып көрүү эмеспи? Может. Ал мезгилде шам менен барганда, шам менен бар, ошол көрдү. Краскалардын жытын зыян. Өрттөгөндө жыты деле чыгат да, ошон үчүн жыттабагыла деген бе, иронично, жыттабагыла десе, жакын барбагыла деген эмеспи? Картинага жакын барбагыла. Сүрөттүн көптөрү мааниси жок экен деп атпайбы? Жок. Шам менен барганда, шам менен көрүштү. Краскаларды аралаштырбагыла деген айтасың. Мисалы, сүрөтчүлөр коет. Аралаштырмайча анда тарталбай калат да. Краскаларды бири-бирине аралаштырат, сүз чыгыш керек да. Кудайберди мырза, бонус аякталды. Рембрандт боёктордун жыты зыяндуу болушу мүмкүн деп эмнени эскерткен? Эмне ишти жасабагыла деген? Нуристан мырза жооп берет. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, негизи Рембрандттын сүрөттөрүнүн көпчүлүгү эле күңүрт тартылат, ошондой фонду, көпчүлүк сүрөттөр ошондой. Анын адамдар ошол күңүрт болгондугуна байланыштуу, ага шам менен же болбосо ошондой бир жарыктын жардамы менен барып көрүш керек болгон да. Жакындан барып көрүш керек болгон. Ал эми биринчиден жакындан барганда адамдын жытына, жыты сүрөттүн жыты келет, бул биринчиден зыян. Ал эми экинчиси ошол шам менен барып караганда балким ал эмени картинанын кайсы бир жерин күйгүзүп, жыты силерге зыян алып келет, ошондуктан алыстан туруп көргүлө деген мааниде айтышы мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Рембрандттын сүрөттөрүн туура кабыл алуу үчүн анда абстрактуу көрүнүштөр, ар кандай образдарды көп тартканда, анын сүрөттөрүн туура кабыл алуу үчүн көрүүчү менен картинанын ортосунда атайын аралык болуусу маанилүү. Мына ошондуктан сүрөтчү өзүнүн сүрөттөрүн жакын аралыктан карабоо сунушу менен адамдарга алысырактан көргүлө деген. Мен картинамды алысырактан көргүлө деген. Жооп туура. 5-4 команда финалга мүмкүнчүлүктү алса болот ушул оюнда. Бирок ал азырынча белгисиз, барыбызга караңгы. 10 раунд. Абдуаль Туйчиев. Чүй облусунан Абдуаль Туйчиев силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Абдуаль Туйчиев суроосу негизи Назгүл Талайбек кызына коюлган эле, бирок тилекке каршы оюн 6-4 эсебинде бүткөндүктөн бул суроо калып калган. Бүгүн бул оюн отулуп жатат. Россиялык актер, режиссер, драматург жана композитор Игорь Владимирович Меркулов жаш мезгилинен эле чакан ролдорду ойной баштаган. Кичинекей кезинде эле. Кызык, ал өзүнүн ошол мезгилдерин көз алдына элестетип мындай дейт. Ишенесиздерби?
ошол мезгилдерде мен 10 рубль 15 тыйын алгандан көрө 9 рубль 40 тыйын алганды мен жетишкендигим деп кубанчумун дейт. Караңыздар. 10 рубль 15 тыйын алгандан көрө 9 рубль 40 тыйын. Мындайча айтканда 10 рубль караганда 9 рубль азыраак өзү. Суммалар азыраак да, бирок мага 9 рубль 40 тыйын алган жакшы болчу дейт. Сиздерге суроо. Актёрдун бул сөзүнүн маанисин туура түшүндүрүп бериңиздерчи дейт. Эмнени назарга туткан? Кетти минута. 10 рубль 1 эле рубль болушу мүмкүн, ал эми 9 болсо 5 4 болуп 10 жашар болот. 40 тыйын. Бир эле купюр, берки жерде 3-4 10 рубль болгон. 10 рубль бирөө болгон. 40 тыйын бирөө болгон. Эки болду. 9 болгондо 9 жок. 5 4 5 1 болушу мүмкүн. Балким көп акча алып жаткандыгы үчүн. Көп акча алып атам деп ойлогон. 9. Сен ал кичинекей болгон. Жаш бала болсо. Башка чыгат. Ойлом Не болушу мүмкүн? Эми айырмасы 75 тыйын болуп атат да. Айырмасы 75 тыйын болду. 75 тыйын тайзмалында төрөгөндөр жок. Жок, жаш балага көп акча берсең сүйүнөт го. Алып туруп салгандай эле нерсе болот эми, жаш убакытта, жаш уралдар. Урматтуу алып баруучу, жооп бергенге даярсыз. 50 секундага келгенде команда убактын токтотту. Демек, команда жооп берүүгө даяр деп эсептейбиз. Ким жооп берет? Нурислам мырза жооп берет. Шашылган жоксуздар, 10 секунда калды. Макул, эми ал өзү силердин ыктыярыңдагы маселе. Нурислам мырза, эмне үчүн өзү негизи 10 рубль 15 тыйын көбүрөөк. Бирок буга 9 рубль 40 тыйын жакшы болчу деп атат. Урматтуу алып баруучу, ал кичинекей мезгилиндеги ою болуп атат. Негизи чоң адам болгондо буну жакшы эле айырмалайт да. Ал эми бул жерде 10 рубль бир эле купюра болушу мүмкүн. Ал эми 9 рубль болгондо 5 рубльдук бир купюра, ал эми калганы 4 жолу 1 рубльдан бериши мүмкүн. Ал эми 9 рубльда ал акчанын номиналдын санын көбүрөөк алып атат да. Ал кичинекей болгондугуна байланыштуу мен көп акча алып атам деп, ал чоң рубльдарга ойногонго караганда аз суммадагы рубльде ойногонду туура деп эсептеген жана ошого мотивация болуп кийинки ролдорду ойноп кете берген. Жооп кабыл алынат. Илгиз мырза, сизде кандай вариант бар? Ордон да пикирин угуп көрөм. Бул суроо мага деле жагып калды. Буга азыраак сумма 9 рубль 40 тыйын гонорар алганым мага жакшы болчу деп атат. Ооба, урматтуу алып баруучу, бул жерде билермандардан бир ой болуп атат. Балким ошол бул жердеги баягы 15 менен 40-тын арасындагы эле айырма болуп атат да. Биринчисинде аз, экинчисинде көп. Балким ошол тыйындарды бул эске алгандыр. Тыйындарды эске алуу менен мен көбүрөөк акча алдым деп эсептеген. Түшүнүктүү. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, мага да ой келип атат. Биз байкаганыбызга караганда, мисалы көпчүлүк дүкөндөргө киргенде дагы паланча рубль же паланча сом, анан паланча тыйын же сент деп мындай кошуп коет да, бир тыйынга кемитип дагы кошуп койгон нарктарды көргөнбүз. Бул эмнеден десек, салыкка байланыштуу экен. Балким 10 рубль алса, көбүрөөк салык алынып калышы мүмкүн, салык кармалып калышы мүмкүн андан. А 9 рубль 10 рубльга жетпегендиктен балким салык аз алынат деген. Түшүнүктүү. Ой болду. Эми билбейм бул. Туура жооп. Же 5-5 болот, же 6-4 болот азыр. Албетте жаш бала. Меркулов бул жаш бала. Алган акчасын кимге берет? Ата-энесине берет. Ал эми анын ата-энеси ар дайым рубльду алып, уулуна тыйындарын берип койгон. Нурислам мырза, 40 тыйын жакшыбы же 15 тыйын жакшыбы жаш балага? Албетте 40 тыйын жакшы. Урматтуу билермандар, эң маани берүүчү жагдайды калтырып койдуңуздар сиздер. Буга тыйыны кызык болуп жатат бул жердечи. Ата-энеси кагаз акчаларды өзүнө алып калгандагы Кудай берди мырза. Меркуловго тыйындарды берчү. 15 тыйындан көрү 40 тыйын жакшы да жаш балага. Көп да. Көп. Мына ушуга сүйүнгөн бул. Ушуга сүйүнгөн. Нурислам мырза айтып атат, бул жерде 9 рубль, мисалы үчүн 5 рубль жана 1 рубльдан 4 болсо майдаланган деп атат да. Ошого кызыккан деп атат. Жок, бул жерде тыйында маселе, Нурислам. Кагаз акчаларда эмес, тыйында маселе. Ошон үчүн эртерээк шашылып койбодуңарбы деген бир бүдөмүк менде бир түкшүмөл бар эле да. Ай. Урматтуу теле көрүүчүлөр,
Мына ушинтип Кудайберди Ташиевдин командасы жакы сериялардагы оюнун 6-4 эсебинде дагы жеңилүү менен аяктап калды. 6-4 эсебинде Кудайберди Ташиевдин командасы текке каршы жеңилип калды. Кол чабуулар болсун, команда өтө жакшы аракет кылды. Өкүнүчтүү чындыгында оюн улантылса жакшы болмок. Финалга чыгып кетсе жакшы болмок команда. Бирок эми кандай дейсиң? Бул оюн соңуна чыкты. Эми оюнга биз анализ кылып көрөлү. Сагым мырза, бүгүн оюнда мынакей 10 суроо ойнотулду. Биз мыкты суроону дагы тандашыбыз керек жана мыкты оюнчуну дагы тандашыбыз керек. Урматтуу алып баруучу, Тилекке каршы команда утулуп калды. Бирок албетте күчтүү команда дагы жеңсе болмок, ийгилик кааладык. Бирок негизи мыкты же активдүү билерманда биринчи көрсөтө турган болсо, албетте 100% Нурустан мырза. Себеби көпчүлүгүнө жооп берди. Ордодон бир жооп, бирок алганын көпчүлүгү Нурустан мырза жооп берди. Негизги мына команда алга сүргөн мыкты билермандардын бири. Бирок Тилекке каршы командалык бир аз даярдык керек команда үчүн. Командалык бул жерде мындай даярдыктын жоктугу байкалып турса керек. Тилек көрүүчүлөргө дагы даярданыш керек, издениш керек. Анча сөзсүз оюнга катышып туруш керек. Ошол себептен бул команда үчүн көп мындай кемчиликтер болуп калды. Негизи база бар. Ошол базасы менен ойногон аракет кылды команда. Мыкты теле көрүүчүн болсок, албетте эми акыркы суроо баары мыкты, бирок акыркы суроо чынында биз үчүн дагы мыкты. Ийгилик каалайбыз. Абдували Тучиев Чүй облусунан кыйындар жөнүндөгү суроосу менен, актердун гонорары жөнүндө суроосу менен мыкты суроо эси болду. Куттуктайбыз. Актив дизайндын кичинекей акчалай сыйлыгынын жарымы Нурустан мырзага, жарымы Абдували Тучиевке берилмекчи. Капитанга да кыскача сөздөр коелу. Кудайберди мырза, оюнга кандай баа бересиз? Баарыбыз ошо жаш болгонбуз, жаш бала болгонбуз. Ошол убакыттан өткөнбүз дагы, бирок ошол убактагы көп нерселерди, сезимдерди калтырып коюпбуз да. Ошол акыркы суроо жаш баланын алган гонорары боюнча суроо, мыкты суроо деп тандадык. Оюнга келе турган болсок, кийинки оюндарга, алдыбыздагы оюндарга карайбыз. Урматтуу билермандар, оюндун соңун биз сөзсүз түрдө шериндиктер менен аяктайбыз. Барболдун шериндиктери студияга. Адал таптуу дайыма жаңы гана Барбол токочтору. Силерге белекаттар берилет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушун менен биздин оюн соңуна чыкты. Кудайым буйрса, эмки оюн бул Сагынбек Мамановдун оюну. Ушуну менен жакы сериялардын негизги айланпасы бүтөт жана биз финалда кимдин ойногонун Сагынбек Маманов оюндан кийин биз билебиз. Бардык теле көрүүчүлөргө чоң рахмат. Биздин оюнга такай суроо жөнөтүп, байге фонду коюлбаса дагы такай бүйөрмөн болуп суроо жөнөткөн теле көрүүчүлөргө чоң рахмат. Баарыңыздарды биз сыйлайбыз, урматтайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар.